Кутмандуу кечиңиздер менен назарыңыздар НТС каналынын түз эфиринде ар тарап көрсөтүүсү студияда мен Эрнис Байсалбеков. Бүгүнкү күндө өлкөдө саясий абал дагы деле турукташ элек. Ал эми аны мыйзамдын алкагына салуу аракетин көргөн ошол эле саясий лидерлер жана парламенттеги эл өкүлдөрүнүн аракетинен азыркыга чейин майнап чыкпай турган чагы. Биз бүгүн дагы деле ушул жаатта кеп кылган отурабыз. Аны эмесе бүгүнкү талкууга катышуучу тараптарды тааныштыра кетейин. Жогорку Кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Исабеков, тарыхчы публицист Кыяс Молдокасымов, саясий серепчи Токтогул Какчикеев жана журналист Шайырбек Абдрахманов. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Шайырбек Маматокторов кечиресиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн башында адаттагыдай баарыңыздарга суроо сала кетели. Сиздер кандай ойлойсуздар? Саясий кризистен чыгууда мыйзамдуулук сакталып жатабы? Мына ушул суроого ооба же жок деп жооп берүү үчүн сиздер экранда көрүп турган WhatsApp номери аркылуу өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Ана эмесе сөздү дароо эле бүгүнкү саясий абалдан баштайлы. Мынакей Кубанычбек ага, сиз эки төңкөрүштү баягы иштен билген адамсыз да. Ана азыркы учурда ушул саясий абалды мыйзамдык нукка салууда көрүлгөн аракеттерге укук жактан кандай баа берет элеңиз? Биздин бир эле жолубуз бар. Бүгүн жумушту анан бул партиялар бөлүштүрүп аткан орундарды унутушубуз керек да, мамлекеттин түпкүлүгүн сактап калуу биринчи орунда туруш керек. Биз дагы кайдыгер болбошубуз керек. Кайдыгерлик бул чыккынчылык. Анан азыр координациялык кеңеш дейбизби, кандай дейбиз, баары мыйзам нугунда болуш керек. Кеңеш түшсө боло берет, ага чейин эч ким каршы эмес. Бирок алар, ушу партиялар утуп келген партия жок. БШК чечимин чыгарды дагы, баарын жокко чыгарды. Демек, бул жерде бизде 260 партиядан ашыгы бар, азыр келип туруп баары орун талашса эмне болот? Кээ бирлери Ген прокуратурада мисалы 2 жетекчи болду. Кээ бирлери министр болуп отуруп атат. Бизде өкмөттөн тышкары борбордук органдар бар. Мисалы өкмөткө кирбеген БШК бар, башкы прокуратура бар, эсеп палатасы бар дегендейчи. Аларды тиги улуттук банк бар, аларды кээ бирлерин президент сунуш кылат, жогорку кеңеш бекитет. Бүгүн жогорку кеңеш бар, ал кандай начар болсо дагы, жаман болсо дагы биз буларды таратпай алып калышыбыз керек, мамлекеттин келечегин алып калыш үчүнчү. Себеби бул жогорку кеңеш биринчиден өкмөт башчысын бекитип, алардын составын бекитип, программасын бекитип бериш керек. Экинчиден, жанагы бир нукка келиш үчүн бул ошол мен айтып өткөн органдардын жетекчилерин алмаштырып шайлап бериш керек. Бүгүн эгер президент мамлекетти ойлосо, ошого барыш керек, сунушташ керек. Жогорку кеңеш кабыл алган, мыйзам түрүндө кабыл алган нерселерге ал кол коюп бериш керек. Өзүнүн милдетин аткарып бериш керек. А бири болсо, андан кийин анан өтүп кеткеш. Бул жогорку кеңеште айтып атышат, кээ бири тиги 5 жылга эле шайланган бүттү, булар кетиш керек деп. Жок, булар 5 жылдык мөөнөткө шайланган 120 депутаттан турат деп Конституцияда жазылып турат. Ошол эле беринен дагы бир пунктунда жазылып турат. Мисалы, кийинки мыйзам чегинде шайланып келген жогорку кеңеш биринчи сессиясына чогулуп, алар ант бергенден кийин булардын полномочиясы бүтөт деп турат. Ошондон биз пайдаланып алышыбыз керек, нукка алып келишибиз керек. Анан бүгүнкү күндө мына жогорку кеңештин депутаттарын да чакырып чогултуш кыйын болуп атат. Кээ бирлери саботаж кылып атат, кээ бирлери атайы жасап атат, кээ бирлери башка примерди көргөзүп атат. Бул жагын ушул жерде жагдайлар кененирээк токтолобуз. Анан кийин мына сиз айтып атпайсызбы, негизги укуктук баягы нукка салууда жамандыр жакшыруу парламент керек депчи. Анда координациялык кеңештин аракетине кандай баа берсе болот? Координациялык кеңеш эгерде чындап эле бардык тараптарды камтып жана жалгыз болсо, коомчулук аны тааныса бир жөн эле. Координациялык кеңештен күнүнө бирден түзүлүп атат да. Ошондуктан биринчи координациялык кеңешке бардык партиялар кирген жок. Бирок биз анын ичиндебиз, ооба. Бирок ал координациялык кеңешти коомчулук тааныбай кайра эле ызылдап атат. Демек, анын курамына бардык күчтөр, бардык уюмдар, бардык тараптар кириш керек эле. Алардын сунуштаган талапкерлери дагы баш өкмөт башчылыгына, төрагалыкка сунуштагандары анча деле коомго жага берген жок. Азыр иштин башында биз иштин жарымынан эле талкуулап баштадыңар. Абал эмнеден мындай кырдаал эмнеден жаралды? Шайлоо ыплас өттү. Аны эч кимге да айтпай атасыздар. Шайлоо ыплас өтүп, ошонун айынан биз аянтка чыктык. Өлкөдө бийликтин ээси булагы эл. Эл депутаттарды шайлап, ошолорду адам деп жиберген, өзүнүн өкүлдөрү аркылуу өзүнүн бийлигин жүргүзөт деп турат. Бирок алар начар чыкты. Жана эл өзү чыгып, өзүнүн бийлигин жүргүзө баштады. Эми ал силерге жагабы жакпайбы, бирок аянтта ошол адамдар, ошол элдер
режимде алмаштырууга аракет кылды. Анын жыйынтыгында келип анан координациялык кеңеште партиялар түзбөш керек, андай мындай деген менен ошол партиялык шайлоодон запкы жеп анан кийин аянтка чыктык да. Эгерде адилеттүү шайлоо өтсө, баягынтип эки партия конституциялык көпчүлүктү 91 мандатты кантип минип алышат, уят эмеспи? Ошол нерселерди, урматтуу президент, ошол кездеги мындай жолго салып, мыныңар туура эмес, мынчалык кылганыңар мыйзам бузуу болуп калды деген жок да. Ошондуктан президентке нааразы болуп, азыр кол коюп бериш керек, мыйзамдашып бериш керек деп жөн эле өзүнүн ыйгарым укуктарын төрагага өткөзүп берсе. Өткөзүп бермес, отставкага кетсе, билесиз, мыйзамга ылайык төрагада укук пайда болот. Ошол президенттин милдеттерин аткара баштайт. Ошол күндөн баштап калган баардык төрага жасаган нерселер мыйзамдуу болуп кала бермек. Мына сиз ушул жагдайга алып келген кесипеттердин ошо шайлоонун жыйынтыгына, шайлоонун жүрүшүнө байланыштуу деп атпайсызбы? Албетте. Анан кийин биз билебиз, эки төңкөрүш болду Кыргызстанда. Анан кийин анын себептери баарыбыз эле жакшы билгендей, ошол убактагы бийликтин баягы кландык башкаруусу деп айтабыз. Анан бул жолкусу мына ошо шайлоонун жыйынтыгы жөө болду деп айтып атпайбызбы? Бүгүнкү күндө ошо төңкөрүшкө мындай үндөш окуянын болушу, революция дейбизби, ошондо бийлик дагы сабак алган жокпу эки төңкөрүштөн, кандай ойлойсуз? Эми сабак албагандыгы үчүн ушуга барып атат. Себеби азыркы бийлик алмашуу менен 2005 жылдагы бийлик алмашуу айрым жактардан окшошуп кетет. Мына себеп жагы эмес, шылтоосу өзгөчө. Себеби үй бүлөлүк коррупциялык системага каршы чыккан эл парламенттик шайлоого нааразы болуп, ошол парламенттик шайлоодогу мыйзамсыздыкты жокко чыгарып, туура жолго түшөлү деп Акаевка 23 мартка чейин талап койгон. Бирок Акаев ошондо дагы 23 мартта түнкү 12ге чейин мен анда Азаттык радиосунда түнү күн иштечүбүз. Ал жерде Бишкек бюросунун жетектечимин. Күнү түн ошол маалыматтардын баардыгын текшерип, макул болбогондон кийин эртеси күнү эл чыгып, натыйжада ортодо жанакындай провокация болду. Анан ак үй алынган. Азыр дагы эле болсо парламенттик шайлоо өтө бир ыплас жол менен өтүп, дээрлик 107 депутат бийликтин депутаттары болуп, ошону өз убагында акчага сатып албай, бийлик ресурстарын колдонбой, бир таза өткөрөлү деген аракет ишке ашпаган үчүн эл нааразы болду. Бул жерде ошол парламентте өтпөй калган партиялардын лидерлери революцияны жасаган жок. Жалпы парламенттеги мыйзамсыздыктарга жаштар өзгөчө чыгып, анан ошолор өздөрүнүн элдин кызыкчылыгын ошолор коргоду. Жаштардын жанакындай талабын, жаштардын ошол жеңишин бир уч жанакы парламентте өтпөй калган саясий партиянын лидерлери пайдаланып, бийликти кайра бөлүштүрө баштаганда, жаштар аягына чейин турабыз. Жеңишибизди мурдакы революциядай уурдатпайбыз. Аягына чейин туруп, тазаланууну өткөрүп, андан кийин биз жеңишибизди коргоп калабыз деп жаштар ошон үчүн көчөдө өздөрүнүн чыгуусун улантып атат. Ошон үчүн бул жерде жаштардын ошондой койгон талабы эң туура, себеби эки жолку революцияда тең ошол жеңиштин ийгилигин жаштар көчөгө чыккан эл уурдатып ийген. Азыр жаштар аны уурдатпайбыз деп бекем турат. Анан азыр координациялык советте эмне себептен коомчулук таанып айтат? Эмне себептен күчкө ээ эмес? Шайлоодо утулуп калган партиялардын лидерлери дагы ошол координациялык кеңешти түзүп, анан өздөрү каалагандай бийликти бөлүштүрбөш керек. Азыр мурдакы 2005-2010 жылдагыдай эле өзгөчө айрым бир партиялар министрликтерге, тармактарга, телевидениелерге, башка жактарга өздөрүнүн адамын бир 10-20 адамдын коштоосунда жиберип, дагы эле болсо ошондой жол менен бийликти мыйзамсыз, ал тазабы, таза эмеспи, ага карай алып барып туруп, жанакындай бастырып алып атат. Мына 2-3 министрлик антимонополия комитетинде, мамлекеттик мүлккө, ГРСке, Мегакомго, Инфокомго, андан кийин транспорт министрлигине
мына ушундай министрликтерге мына барып кайрадан ээлеп алууга аракет кылды. Телевидениелерге мамлекеттик 5 каналга барышты, 7-ге КТРКга барышты, мына пирамидага барышты. Мына ушундай аракеттер мурдакы эле кайрадан бийликти мыйзамсыз ушундай жол менен ээлеп алууга айрым партиялар ошого көкүтүп коюп атат дагы. Келип ушундай бир ээлеп алуулар. Мына сиз айтып атпайсызбы, айрым партиялар, айрым күчтөр депчи. Анан бул жерде биз байкасак ошо сап башында тургандын аркасында жоон топ жигиттер жүрөт да. Ал жөн жигиттер эмес. Бул ошондо ички коопсуздуктагы мындай чоң суроон жаратат да. Бүгүнкү күндө ички коопсуздукту кандай баа берсеңиз болот? Мына сиз ошо коопсуздук жактында айтыс катары айтсаңыз. Менин ич толгом бир эле нерсеге такалып турат. Ушу кызмат талаштын ичинен анан регионалдык эрегиштин айынан элдер кан төкпөсө экен деген эле сөз. Бирок бүгүнкү күндө мына бул жердегилердин баары туура айтып кетишти. Бүгүнкү күндө партиялардын мүчөлөрү революциянын, көңтөрүштүн максатына көңүл бурбай материалдык, кызматтык баягы ишке алек болуп атат. Демек, бүгүнкү күндө жаштар тияк мамлекеттик жана бөлөк чоң имараттарды кайтарып атышат. Биз мародерствого жол бербейбиз деп. Бирок партиялар жиберген өкүлдөр, мен министр болом деп барган, бул эмне мародерство эмеспи? Эч ким аларды шайлабаса, өкмөт аны дайындабаса, же болбосо ошол эле жогорку кеңеш бекитпесе, эмне үчүн? Анда сиз дагы, бул киши да, бул киши биз деле барып туруп азыр айтабыз. Кечирип коюңар, мен да бул партияда кечке жүргөн, мен ушул жерде министр болом, председатель госкомитет болом деп. Ошондуктан кече күнү Бексултан Жакиев түнүшүндө интервью берди. Бүгүнкү абалда дейт, эл, жаштар ээлигип, ээн баштыкка барбасын деген сөздү айтты. Ээн баштыкка барса, анда чатак болот деп. Мен деле ошол ойду жактырам, анткени деген ээн баштык деген эмне? Ал учу кыйры жок, эч кимди карабаган аракет да. Ошондуктан айтып аткан нерседе, ана азыр Кукем жакшы сөздү айтты. Мен штабта турсам, ошол жерде пистолет тагынган жигит жүрөт дейт. Кадимкидей автомат көтөрүп жүргөндөр. Сессия болуп аткан жер. Сессия болуп атканда. Демек, эки революцияда элдин колуна түшкөн миңдеген автоматтар, пистолеттер колунда. Демек, бүгүнкү күндө мындай эрегише кеткен убакытта ал пистолеттер, ал автоматтар атып жибергенге жол жабык эмес. Демек, баягы ички күчтөрдү толук кандуу оздуктоп кармоого азыр мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө мүмкүн эмес. Анткени деген бир нерсе чечилген жок. Чечилгенде мындай биз азыр айтып атабыз. Бирөө айтып атат революция дейт. Бирөө айтып атат ынкылап дейт. Бирөө айтып атат көңтөрүш дейт. Эгерде көңтөрүш болсо, анда ошо көңтөрүш жасаган жетекчилери жана координационный кеңеш болобу же кимиси болот. Алар деген өзүнүн болгондун биринчи жыйынтыгына чыгыш керек. Биз Кыргыз мамлекетинин конституциясын, мыйзамын кабыл алабыз. Бирок биз мамлекетти башкаруу жолунда, кадрды дайындаган жолунда биздин колубузга өтөт. Ошондуктан биз бобуреки талапты коебуз деген сөз айтылган жок. Биз кайра тескерисинче баягы ыңгайлуу жолу парламентти иштетип, ошолор аркылуу дайындалып, ошолор аркылуу бекитилип, анан кийин чыгалык дегендей болуп атат. Бирок барлык революцияларда, мисалга, батыш өлкөлөрүндө, Латин Америкасында, кайда болбосун, мына ушул жол менен барат. Алар айтат, мурунку бийлик бүгүн жокко чыкты. Биз элдин талабы менен, алардын колдоосу менен биз бийликке келдик. Ошондуктан бобуреки иштейт, бобуреки иштебейт. Ошо коопсуздук жагынан ошо парламентте эл өкүлдөрүнүн жыйналышы тууралуу дагы Конучбек абада айтпадыбы? Бир жыйнала албайт депчи. Анан ошол жерде кече жакында сөз чыкты. Айрым депутаттарга мындай коркутуу, басым көрсөтүү фактылар болуп атат депчи. Ана бүгүнкү күндө ушул жагын алганда күч түзүмдөр ошо саясий деңгээлге чейин чыгып кетти деген түшүнсөк болобу? Эмес. Биз адамбыз да, кайсы бир коомчулукта, кайсы бир ошо парламент болобу, жана бөлөк коомчулук болобу, жаатчылык деген түшүнүк бар. Парламенттин ичинде дагы партиялык принцип менен, регионалдык принцип менен, ага туугандык принцип менен жаатчылык бар да.
Ошондуктан жана сиз айтып аткан момундай болобу, болбойбу деген жана депутаттардын чогулбагандыгы, качып жүргөндүгү ошо жашчылык сезим менен биз өзүбүздүн президентибизди Сооронбай Жээнбековду биз кетиртпейбиз, жыйналбайбыз, дайыма кем чогулат. Ошондуктан ишти токтотобуз. Андан бул мындайча айтканда созулуш. Эгерде бул созулуш өтүп кетсе 10-15 күн, 15 күндүн ичинде шылуун балдар барлык жерде толтура. Алар келет да көңтөрүш жасап коюуга кудурет жетет. Жөнөкөй эле жетет. Мен ошондой ойду айтып, жана кан төгүлбөсө экен деген сөздү айтып атам. Рахмат, биз маегибизди улантабыз. Азыр бизде жарнамалык тыныгуу, андан кийин ушул жаатта дагы кеп кезегин улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ар тарап программасын көрүүдөсүздөр. Бүгүн биз өлкөдө саясий абалдын мыйзамдык жөнгө салышы жаатында кеп кылуудабыз. Андан кийин мына эми ушул мыйзамдуулук жагында сөз сүйлөдү. Албетте сөздүн баардыгы келип президентке келип такылып атат да. Анан президент буга чейин 2 жолу билдирүү жасап, мен кайсы гана тараптар болбосун сүйлөшүүгө даярмын деп атат. Бүгүнкү күндө ошо президенттен сунуш күтүш керек беле же өзү кадам ташташ керек беле? Кандай ойлойсуз? Бүгін мамлекет басшысы документаль юридикалык жагынан бар, бирок өзү жок болуп атат. Анан бул мамлекетчилик иши болсо, ал киши деген эми азыр корксо, бирок бул жогорку кеңеш кабыл алган чечимди мыйзамдарга кол коюп бериш керек. Бул бир жагы. Экинчиден бул жердешчилик, тууганчылыктан, партиялаштыктан биз азыр унутушубуз керек. Жумушу бар, бул жумуш дөтү, бирок жумуш талашып, орун талашып азыр чатактан алыс болушубуз керек. Бизге мамлекеттүүлүктү сактап калышыбыз керек, келечекти сактап калыш керек. Анын үчүн биз унутушубуз керек бул кызыкчылыктарды. Партиялар жумуш бөлүштүргөндөй, мисалы утулуп калган 6 партиялар келип бир коалиция түзүп алып эле анан жумуш коебуз деген. 44 партия каттоодон өткөн мисалы. Каттоодон өтпөгөндөр да бар. Бул закондуулук аянтка келбесек болбойт азырчы. Мисалы ээлеп барып 40-50 кишини чогултуп алып барып ээлей берсек, анда эмне болот биз? Biz mıyzamdın diktatурасына болбосо, көчөнүн диктатурасы болбойт туугандарчы. Эми баары тынч өтүп атат дегенден алыс болуш керек. Мына мен силердин эле кесиптештериңер 5-чи кылдан менен пирамидада эмне болгонун башынан аягына чейин көрдүм. Ал жерде учкундун, ошол жерде кумтөрдүн эмесин барып басып алышты балдар дагычы. Ал жерде тиги учкун мамлекеттик ишкана, бул канча этаж. Ичинде краскалар бар. Толтура гезит кагаздар бар. Өрт чыкса жарылат да эленайындар. Анан кимдин эсебинен кайра келип калыбына келтирет. Биз мыйзамдуулукка келбесек, мына тиги президент Путиндин пресс-секретары да айтып атат. Биз күтүп атабыз мыйзамдуулуктун укка түшкөнүн депчи. 10-жылы Самапалны өзүнө өзү шайлаган өкмөт менен иштебедикпи? Ошолордун кесепетин эмгиче чейинге тескеришин көрүп атпайбызбы? Ошол эле качып кеткен наделдер сотко берип туруп өкмөттү жыгып койбоду 16-17 миллионгочу. Биздин мүлктөргө, ошол кумтөрдөгү акцияга, Сентерадагы акцияга арест койдуруп тартып албады. Биз деген декрет менен бул Ленин бир кезде колдонгон. Эми азыр биз координациялык кеңештин чечими десе эртең башка бирөө чыгат. Координационный кеңеш деген ким деп? Акыл эске келгиле, мындай кылалы, тиги кылалы деп кеңеш түзсө бир жөн. Бирок закондук нукка келбесек, биз эртең күнүбүз келечеги жок. Бул бир деңиз. Экинчиден, президент Сооронбай Шарипович, сиз бирибизди жакшы билебиз, чогуу иштегенбиз. Сиз азыр жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдарга кол койбой койсоңуз дагы бул бир топ парализацияга алып келет. Сиз кол коюп беришиңиз керек. Сизди эгер импичмент жарыялаганга чейин күтпөй, баарын жасап туруп, мен атуулмун деп туруп, вазифаңызды аткарып туруп, анан арыз берип кетсеңиз да жакшы болот. Булчу. Тууган уруктун баарын азыр ынтымактуулукка, мыйзамдуулукка чакырышыбыз керек. Себеби мына таласта алтын кенин басып алып туруп өрттөп жиберди. Кара кече ошондой болду. Эми кара кечеге бирөө өрт койсо эмне болот? Тетигинче жердин астында жаткан көмүрдү ким кантип өчүрө алат? Ойлоп көрсөңүздөр. Ак үйдүн деле 2-3 этажын өрттөп ишпедиби? Өтө керектүү маанилүү кагаздардан өйдө өрттөндү. Барган балдар да айтып атат, мен буулум да жүрдү ошонун ичиндечи. Огнетушителдерди бирөө менен өчүрөлүк десек бирөө да иштебейт. Сиз айтып атпайсызбы, президентте мындай реалдуу кадамдарга бар деген таризде айтып атасыз да. Анан кийин ушу конституциянын алдында президенттин жоопкерчилиги кандай? Президенттин бул жерде өтө чоң жоопкерчилиги бар. Себеби мына акыркы учурга чейин саат 8ге чейин, андан кийин 10-го 12ге чейин көчөдө кылкылдаган эл аябай күттү. Ошол жерден атайын президент жолуккан партиянын лидери дагы айтыптыр. Тез аранын ичинде шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып,
ушу элди тез аранын ичинде мындай бир элдин алдында чыгып айтпасаңыз, Кыргызстанда Бишкекте абал оор. Бул тагдырды чече турган өтө чоң бир маселеге айланды. Бирок ошолордун баардыгын өз убагында 2005 жылдагыдай эле укпай атпайбы? Мына мен өзүм дагы мына WhatsApp аркылуу ошол президенттик аппараттын башчысына абал өтө оорлоп атат. Кайрадан ошол мурдакы бир абалды кайрадан башыбыздан кечиребиз. Тез аранын ичинде сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, туура жыйынтык чыгарбасаңар, Кыргызстанда кайрадан 3-чү революция болуп кетиши мүмкүн деп. Мен ага чейин эле сентябрь айында улам жазып аткам. Бул жолку революцияны добуш берүү менен, адалдык менен, жан дүйнөбүз менен ушундай бир ак добуш берүү менен өткөрөлү. Ошол менен туура адамдарды шайлайлы. Жанакындай акчалуу, арам жол менен барган, бийликтин ресурсу менен шайлангандарды шайлабайлы деп мына канча жолу кайрылдым. Телевидениелерге чыктым. Өзүмүн Facebooktар менен жаздым. Маалымат каражаттары жарыялап реакция жок. Эч кандай реакция болгон жок. Кайрадан ошолордун баары тескери болуп туруп, мен ойлогондой жанакындай бир жан дүйнөнүн адалдык жол менен барат турган революция кайрадан ушундай бир мамлекеттик төңкөрүскө айланды. Мына сиз эч бир реакция жок деп атпайсызбы? Бирок ошондо президент ошо акыркы окуялардан кийин 2 жолу билдирүү таратты. Андан кийинки дагы бир көңүл бура турган жагдай Орусиянын президенти Владимир Путинди туулган күнү менен куттуктап өттү. Муну айрымдары ошо өзүнүн легитимдүү экенин мындай белгиси катары кабыл алышты да. Анан ошол эле Орусиянын президенти ошо аймакта жергиликтүү телеканалдардын берген интервьюсунда айтып атат, ушул Кыргызстанда болуп жаткан окуяга кабардар экенин, кабатыр экенин билдирип атат. Ошондой эле бул жактагы ар бир тарап менен байланышым бар деди да. Мына ушул жагдайга көңүл буруп айта турган болсок, ошондо бүгүнкү күндө азыр бийликтеги дагы, сырттагы саясий лидерлер дагы баягы Орусиянын баягы ой менен эсептешеби деген суроо туулуп атат да. Эми Кудай жалгап Россия менен биз мамилебиз илгертен бери эле түзгүлө атат. Экинчи жагынан Россиялардын жетекчилери деле сан аркап атат. Ошон үчүн алар жанагы интервьюлер Песков чыгып сүйлөп атты. Биз барлык катмары менен сүйлөшүп атабыз, кабарыбыз бар деп. Эми бүгүнкү күндө биз Кыргызстан ОДКБ, ЕАЭС ошолордун мүчөсүбүз да. Мына Сооронбай Шарипович барганда Сочиге эң негизги өтүнүч эмне болду? Өтүнүчү Кыргызстанга эгинди көбөйтүп берсеңиз деди. Увеличьте поставки зерна деди. Демек, биз бүгүнкү күндө экономикабыздын бир кемтик жагы ошол сөздөн байкалып атат. Нан жок. Экинчи жагынан Матраимов депутатты сөзүн уксак, ал айтып атпайбы? Шайлоонун алдында элге биз un таратпасак, эл кырылып калмак болчу деп. Ишенебизби же ишенбейбизби? Демек, бизде экономикалык кемчиликтер көп. Ошону чечиш керек. Эгер аны чече албай калганда элдин нааразычылыгы көбөйөт. Мына мисалга биздин улуу урматтуу президентибиз эмне деп айтты? Инаугурация болгондон кийин дагы биз коррупция менен күрөшөбүз. Менде 35 коррупционерлердин тизмеси бар. Эмени тергөөнү Бабановтан баштайбыз деп айтпады беле. Укпадык биз, дүлөө эмеспиз да. Эми ошонун баары тең пастап баягы көңдөй болуп эмете берди. Ошонун баары тең акырында элдин нааразычылыгына алып келип атпайбы? Эмне үчүн жаштар чыгып атат? Жаштар деген улгайган адамдар баягы унчукпай, мунун кереги жок, эмне кылабыз, боло берет, Кудай буйрса жакшы жашайбыз, эртеңки күн мындан жакшы болот. Бирок иштеш керек деген сөз менен акырын балдарына айтып. Мен суроомдун төркүнү азыркы өлкөдө болуп аткан саясий кырдаалга сырткы күчтөрдүн таасири кандай деп ойлойсуз? Таасири эч кандай жок. Таасир жок. Биз эмнедир дайым айтабыз, үчүнчү күчтөр келип атат деп. Үчүнчү күчтөр. Бирок үчүнчү күчтөр келип бизге айткан жери жокту. Сен давайте тиги сен ушул партия сени колдоп атат, тиги жерге сен министр бол, тиги жерге председатель комитет бол, ореки күч структурасына кир деп. Эч ким андайды айткан жок. Биз өзүбүз чечип атабыз анын баарын тең. Бирок ким кандай каражат менен колдоп атканын аны эч ким билбейт. Издесең да билбейсиң, анткени бул өтө
кымдуу маселе, ал өзгөчө жол менен каражат келет. деп сөз баштап калдыңыз. Мынакей Шайбек мырза, сиз журналистсиз, маалымат мейкиндигин баягы жакшы билесиз дегендей, акыркы ошо шайлоо өнүктүгүндө бир маалымат чыкты, интернетте атайын тасма чыкты. Ошо жергиликтүү оппозициялык маанайдагы саясий партиянын лидеринин бири ошо эл аралык уюмдун өкүлү менен тымызын жолугуп, жана ошондой эле революциялык мааниде сөз сүйлөгөнү ачыкка чыкты да. Бул жагына кандай баа берет элеңиз? Албетте бул маалымат мындай тактап коюн, далилдеген эмес, бирок ушундай өңүттөгү маалымат жүрөт да. Шайлоонун алкагында, шайлоо мөөнөтүндө жүрүп жаткан кезде баарыбызга ар демени жаап коюшту. Шайлоо процессинде катышкан адам катары силерге айтып коеюн. Ал жерде толук сатып алуу, тотальный подкуп, тотальный запугивание, коркутуу административдик тараптан, эки тараптан акча, бир тараптан бийлик болду. Ошон үчүн эки партия 91 мандат, беркилер сатып алып, биз атта чаңда калып кеттик. Президенттен суранабыз дейсиз, президенттен сурануунун кереги жок. Эгерде ал кол койбой койсо, сиз айткандай сиз кайрылдыңыз да түз. Ал кол койбой койсо, төрага кол коюп койсо, ишке кире берет. 2010-жылкы 8 редакциянын айырмасы, принципиалдуу айырмасы, ошондо мурдагыдай президентте чексиз укук жок. Дагы эле президент табага сыйына бересиздер, кээде чочулай бересиздер. Президенттин бүгүн моралдык укугу калган жок. Биз ишенген, биз башында сүрөгөн, биз колдогон президентибиз бизге сөз берген. Мен сөз берем, адилеттүү шайлоо өткөзүп берем дедим. Факты бергиле деп тура берди. Турбаевы факты 1486 добуш биримдикке, калганыбызга 0. Өзүнүн айылынан. Ошону карап туруп деле уялып койсо болот эле да. Ошондо адилеттүүлүк кылып кой. Тиги үчөн чакырып, бетиңер барбы? Могу 2 партиядан кайрылып берди. Биз азыр риторикаңарды карасам, силер четинен партияларды же мен да партиянын өкүлү катары күнөөлөп атасыздар. Булар бөлүштүрүп атат, антип атат. Кайрылма бердик. Президентке берип, ушул жакта жагдайларды карап бериңиз десек, 8ге чейин карап бериңизчи, кырдаал начар болуп атат, эл чогулуп кетти, аянтка деп кайрылсак, эртең 11-де сүйлөшөбүз деп койду. Анан 9га жылдырды. Баягы сиз айткандай да Акаев да калып чоюп алууга жакшы убакыт берип, 23-чү. Түндөгү абалда партиялардын күнөөсү жок. Аны силер билип деле турасыздар. Мен барып ак үйдү чаба турган жигит. Шайбек мырза, бүгүнкү тема боюнча сүйлөшүлгөн, коопсуздук боюнча булар сөз болду. Коопсуздук болгон менен биздин партиялардын баягы жасаган башка күчтөр келди дагы өзүнө керектүү адамдарды чыгаруу үчүн ак үйдү чапты. Анан барып ар ким өзүнө керектүү кылмыштары сотто далилденген, өлкөнү ушул абалга алып келген кылмышкерлерди чыгарып кетишти. Аларга партиянын жыйынтыгы таптакыр кереги жок болгон. Биз жөн эле таза шайлоо болсун, мыйзамдуу болсун деп чуркап жүрө бергенбиз. Алар барды дагы өз кылмышкерин чыгарып кетип, алардын кээ бирлерин бүгүн кызматка сунуштап жүрүшөт. Себеби артында чоң акча, чоң каражат, ушу 6 жылдын ичинде уурдаган момундай байлыгы бар экен. Ошондуктан каяктагы коопсуздук, полевой командирлер пайда болду. Эмне жомок, каяктагы сонун студияда туруп алып жомокторду айттын кереги жок. Полевой командирлер чечип атат. Ар бир талапкердин артында билесиздерби канчалаган армиясы турат. 3 рет алмашты кабинеттер тиги эменин ичиндечи, өкмөттүн үйүндө. Анан кечеки жыйынга алар кошулуп алды, бул жакка кошулуп алды деген жыйын эгерде жогорку кеңештин имаратында болсо бир жөн эле. Ал бир отель. Барды жаштар кол салдан сүрүп чыкты. Ошол баягы сиз айтып аткан талапкерлердин бири качып кетти артынан барып. Көрдүңүздөрбү? Каяктагы коопсуздук, аны сизге күч органдарын азыр айтып кеттиңиздер, алар коркутуп атырды. Эрниз, алар деморализация болуп, параличте жатат. Бирөөсү да жок. Бүгүн кече бир аз Курсан Асанов аларды тизип, кичине мындай коопсуз жерде эмеде өткөзүп койду, аянтта. Бирөөсү да сизге коопсуздукту кепилдей албайт. Дружинниктер гана имараттарды, соода борборлорун кайтарып, жаштар жүрөт. Анан жаштар дейсиңер, тазалар жана эскилер деп бөлсөңөр. Жаштар дегенде эле жаштардын баары эле аппакай таза болгон жок. Убакыт чектелип, бизге бөлүнгөн убакыттагы чектелип, негизги маселелерге токтололу дегендей, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер арт тарап программасын көрүдүңүздөр. Бүгүн биз ушул саясий өлкөдө болуп жаткан саясий абалды мыйзамдуу жагына салуудагы жагдайларын талкуулап атабыз. Жана ошондой эле көрсөтүүнүн башында жалпы телекөрүүчүлөргө суроо салып өттү элек. Саясий кризистен чыгууда мыйзамдуулук сакталып жатабы? Мына ушул суроого ооба же жок деп жооп берүү үчүн сиздер экранда көрүнгөн WhatsApp номери аркылуу өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Азыр бизде жарнамалык тыныгуу.
Сиздер ар тарап программасын көрүдөсүздөр. Бүгүн биз өлкөдө саясий кырдаал боюнча кеп кылуудабыз. Анан кийин мына азыр негизги баягы маселе бүгүнкү күндө кырдаалды мыйзамдык жолго салууда өкмөт түзүү негизи маселе болуп турат да. Анан бүгүнкү күндө баарыбызга эле маалым, ошол эле убакыт өкмөттүн чукул жыйынында сөз болду, өкмөт башчы кызматтан кеткендиги. Бирок ал жакта расмий эч кандай далилденген кагаз жок, президенттин колу жок дегендей. Бүгүнкү күндө ошондо азыркы парламенттин көрүлгөн аракеттери мыйзамсыз болуп калбайбы анда? Эгер алар бир мунаса таап мейли өкмөттү дайындаган күндө деле. Мен жаштарга ыраазычылык билдирем. Жатып алып ар бир облустардан келди. Көлдөн, Нарындан, Талаштан, Чүйдөн, Шаардан, чогуу түштүктөн да келишип революция кылганачы. Бул мен жа өтүп кеткен балдардын туугандарына дагы көңүл айткым келет. Андан сырткары миңге жакын кишилер доктурда азырчы, реанимацияда жаткандары бар. Эми врачтарга кол салууда ар кандай терс көрүнүштөр да болду. Машиналар скорый помощьтан 2-3 өрттөп жиберишти дегендейчи. Азыр биз деген бул нукта, ушул абалдан кандай чыгышыбыз керек? Ошону жардам кылышыбыз керек. Барыбызчы бычактын кырында эле турабыз азыр делечи. Эми бул жерде тиги мен юрист катары айтканда, жогорку кеңештин кухнясын жакшы билген киши катары айтканда, бул президенттин мурдагыдай укугу жок, премьер-министрдики көбүрөөк. Аныкынан жогорку кеңештики көп. Бирок мыйзамдарга президент кол койгонго азыр бүгүнкү күндө акысы бар. Аны төрага кол кое албайт азырчы. Себеби тиги де факто президентте жок, де юре шайланган президент туруп атат, көзү тирүү. Президентти четтетиштин 3 эле жолу бар. Биринчи өзү арызын жазып кетсе, экинчи ал ооруп сыктап тиги болсо комиссия түзүлүп жогорку кеңештен дагы катышып туруп ошол жерден анан аны четтетет. Анан үчүнчүсү бул импичмент. Бул сложный механизм импичмент. Ал үчүн мисалы 120-нын 90-ы добуш бериш керек. Булар сарбайт этет, ага келбейт. Бирок эми президент дагы кыргыз жигити да. Ал киши азыр эми ушул жогорку кеңеш менен кандай болсо дагы байланышка чыгып, төраганы мен Абдылдаевди шайланганына мен ыраазымын. Ошол киши профессионал алып кетет, эч кандай эч жака кошулбаган киши мындайчы. Юрист, генерал, ген прокурор болгон эми туруктуулук сактап кала турган киши. Мурунку төраганын абири кетирип, ошондой жогорку кеңеш бүт бийликтин абирин кетиргендер. Дегеним ошол анан эми Боронов боюнча мен арызын өзүм көрдүм. Бул жерден төрага же орун басары алып барылат сессиянычы. Ошол жерден Касым Алиева турду, анан берки инибиз келди, ошол экөө өткөрдү. Теги төрагалык кылды бирөө. Токтомдорго, чечимдерге жогорку кеңешке же мыйзамдуу эмелерге ага төрага жок болбосо орун басары эле кол койгондо акысы бар. Ушуну унутпасаңар. Башка депутат башка жерден чогуу өткөрүп атат, биздин кандидатыбыз башка жерде депчи. Ал болбойт да андайчы. 120-нын 61-чи катышып туруп, ошо көпчүлүк менен анын чечим кабыл алыш керек. Конституциялык мыйзам, мисалы шайлоо мыйзамычы, шайлоо мыйзамын да өзгөртүү киргизиш керек. Кээ бирлер айтып атпайбы азыр партия, инин бир партиянын мүчөсү экен. Мен мисалы бүт ооларга каршы деген движениени жетектеп турдум. Ооларга биз баарына каршы дегенгечи. Элдин көпчүлүгү нааразычылыктар бар. Бизде кээ бири катышты партиялардын акча каражаттары бар. Кээ бири көрүп туруп катышкандан баш тартты. 260 партия бар биздечи. Папкасы бар, өзүнүн аты бар, башка жоктору да бар. Бирок иштей тургандары да бар. Эми үчүн азыр келип алып эле 5-6 партия коалиция түзүп монополия кылган, бул да туура эмес. Эртең башка партиялар чыкса эмне болот? Биз мыйзамдык нукка келбесек болбойт эч качанчы. Анда баары барып, сиз бир 10 кишини топтоңуз, мен бир 10 кишини топтоп басып ала берсек эмне болот? Эртең башкасы бирөө көбүрөөк чоп топтойт дагы бизди сүрүп чыгат да. Көчөнүн монополиясы эмес, мыйзамдын монополиясы болуш керек бул жерде. Диктатура мыйзам болбосок болбойт туугандарчы. Партиялар баары татыктуу, көп жетекчилери менен мен чогуу иштеп калгам, саламыбыз дурус, азыр делечи мен. Ошол Адакхан менен да чогуу иштеп калганбыз, мисалы Мадумаров мененчи. Ошол Алтынбек Сулайманов менен көбүн тааныйм менчи. Бирок мен бүгүн тууганчылыкка, достчулуктан алыс болушум керек. Мамлекеттин түпкүлүгүн сактап кала турган маалга келдик. Анан каралардан да, мисалы түрмөдөн чыккандар да бар, Ошо Садыр Жапаров менен эле кошо отуруп бир статья менен кеткен балдардын тууган турушкандары да чалып атат магачы. Эми Садырды чыгарып коюп, саясий жол менен тиги кеткен балдарды эми үчүн депчи. Чыгарбайсыңар депчи. Эми ал түрмөдөгүлөрдүн ичинде киши өлтүргөндөр дагы бар. Ар кандай зордук зомбулуктарга катышкандар бар. Эми ошонун баарын бир маалда чыгарып кетсек, анда эртең эмне болот? Көп куралдар жоголгон. Эсиңерде 10-жыл аскер бөлүктөрүндө басып алып куралдарын алып кеткен. Эми азыр ровдолар да бар, ошол жерде барып басып алып курал жапталып кетсе, эмне деген заман келебиз бизчи?
Биз ар бирибиз азыр өзүбүздүн үлүшүбүздү кошо турган маал келди. Мынакей сиз Тууган урук жерлештердин баарына мурдагы чалышыбыз камалган керек. саясий фигуралар жөнүндө сөздү козгоп кеттиңиз. Анан кийин азыркы жагдайды эске алганда баарыбызга эле маалымдай ушундай бир түшүнүк пайда болду. Алар баары бир акталып чыгат дегенчи. Эми укуктук жактан ошондой болсо дагы тарых баасын бериш керек да аларга. Кандай ойлойсуз? Албетте берилет. Себеби бул жерден мурунку бийликтин куугунтугу менен камалдыбы, же болбосо чындап коррупциялык системага, ошо коррупциялык ушундай кылмышка аралаштыбы, ушулардын баардыгын укуктук да баа берилиш керек, анан тарых да баа берилиш керек. Бүгүнкү күндө эң туура айтып атат. Бүгүнкү күндө эң башкысы укуктук талаага кирип, эртерээк өлкөбүздүн эгемендүүлүгүн сактап калбасак, эртең кеч болуп калат. Эң чоң коркунуч азыр мына бул 4-5 октябрга чейин болгон жок. Эң чоң коркунуч мына эми жаралып атат. Бүгүнкү күндөгү ички коркунуч, сырткы коркунуч, азыркы бийлик бөлүштүрүү менен алек болуп, жанакындай депутаттар дагы эле баягындай соодалашкан депутаттар дагы эле соодалашып, жыйынга келбей, мыйзамдуу талаага келишине тоскоол болуп, ошонто берсе, ошондо биринчиден ички коркунучта бул жерде чоң бир жарандык жарылуу болот. Жанакындай ар кандай куралчан адамдар чыгат, талкалап тоноо башталат. Андан кийин сырткы коркунуч андан да күчтүү. Себеби бүгүн мына Кыргызстан өзүнүн мамлекетин өзү башкара албайт экен. ОДКдагы, башкадагы биз өзүбүз баягы келишим боюнча алар сырткы күчтөрдү, аскердик күчтөрдү киргизгенге атайын келишимдерге кол коюлган. Ошон үчүн алар да күтүп атышат. Кыргызстанда эгерде ошондой бир жагдай болсо, кошуна республикабыздын президенттери бири-бири менен сүйлөшүп атат. Россиянын президенти улам карап биз жагдайды билебиз деп атат. Андай болсо, анда мына мыйзамдуу бийлик кимде? Биз ошого жардам беребиз деп туруп, кадимгидей сырткы күчтөрдү алып кирет дагы, бул жерде сырткы башкаруу коркунучу болот. Ошондо биз эгемендүүлүгүбүз ошондо жоголот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз мына интеллигенция өкүлдөрү да 2 күндөн бери чогулуп атабыз. Элге кайрылуубузду, саясатчыларга, жаштарга кайрылуубузду даярдап атабыз. Интеллигенцияны таптакыр чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүн таптакыр бийликтен четтетип коюшкан өз убагында. Партиялык тизмеге дагы киргизген жок. Азыр биз ушул сөз өтүмдүү, таасири бар бүт интеллигенциянын өкүлдөрү чогултуруп, өз үнүбүздү билдирип, эсиңерге келгиле, эртерээк эгемендүүлүгүбүздү сактап калбасак, мамлекеттүүлүгүбүз коркунучта деген элге кайрылуу менен чыгып атабыз. Ошону эртерээк жасабасак, ички сырткы коркунуч мамлекетибиздин көз карандылыгын. Мына сиз айтып атпайсызбы, ошо сырткы күчтөрдүн баягы мындай позитивдүү маанайда айткан жагым го бул. Анан мындай абалды жөнгө салууду өз аракетин көрүш керек депчи. Анан бүгүнкү күндө ошо Кыргызстандагы абалга Бириккен Улуттар уюму дагы өзүнүн баягы кабатырлыгын билдирди. Ошондой эле тараптарга медиация ыкмасын колдонуу менен бир пикирге келүү шартында площадка түзүп берүү жагын колдоп атат да. Мына ушул жагын пайдаланып калыш керек беле биз бүгүн? Бул ушундай кырдаал түзүлгөндө эч качан душманчылык сезимди колдонбош керек. Бир тууганчылык сезим, жардам берем деген кишиге кол сунуш керек, келгиле, айткыла. Куан туура айтып атат. Бир дагы мүмкүнчүлүктү тынч маселени чечкенге биз кайдыгер карабашыбыз керек. Бирок президент мындай иш болуп атканын көрүп, билип туруп, өзү келип, азыр келип, эртең келип, бүрсүгүнү келип айтыш керек. Урматтуу депутаттар, мен уккула, келбегениңер келгиле. Биздин Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүк тагдырын чечип атабыз. Жаштар келеби, андан жаштары келеби, партиялар келеби, азыр принципиалдуу маселе эмес. Маселе мамлекетчиликти сактап калыш керек, ынтымакты сактап калыш керек, жаатчылыктан качыш керек. Ошондуктан президент келип баары менен чогулуп сүйлөшүш керек, баарынын сөзүн угуш керек, анан айтыш керек. Мен ката кетиргенимди сезип атам, элдин сезимталдуу жаштар чыгып атканына мен ушундай өкүнөм деп туруп, болгон силердин сунушуңардын баары партия алып келгиле, кол коюп берем дагы, бүрсүгүнү мен өз ыктыярым менен кетип калам деп айтыш керек болчу. Бул Кыргыздын эски салттарынын бири. Элден кечирим сурап туруп. Иә. Элден кечирим. Элден кечирим сурап. Эми биз Ибайнуллайын, Кыргыз эли жалпы бир болгондон эмне талашып атабыз? Ичилип кеттиби, кемчилик кеттиби? Мойнуга алгының, кечирим сурагының. Анан
өз турмушуң менен жашай бер. Уй багасыңбы, бизнеске барасыңбы, ал өзүңдүн ишиң. Но бирок жаштар, жаш келечектеги мамлекетти башкаруучу жаштар ошолордун камын көрүп, биз деген жаштарды көтөрөбүз, тигини көтөрөбүз, мамлекетти көтөрөбүз, экономиканы көтөрөбүз деп партиялардын мыктылары дагы ошолор менен кезигиши керек. Мен айта кетейин, мына азыр айтып атасыңар, биз деген эгемендүүлүк сактайбыз деп. Экономикалык эгемендүүлүк бизде жок. Международный банк биздин мамлекеттин бюджетный планын баарын көрөт дагы, орекini кыскарткыла, бул налогду бияка чогойткула дейт. Биздики кыңдебей аткарат. Территориялык эгемендүүлүк. Чек арабыз ушу күнгө чейин бүт эле 30 жыл болду. Барбы? Бар. Маданияттуу, биздин маданияттын, сиз ошо тармактансыз. Маданият эгемендүүлүк бизде барбы? Жок. Мынакей Кыясова айтпады. Сиз азыр эгемендүү Коопсуздук жагынан биз жамааттык кызматташтык уюу менен мүчөбүз да. Анан бүгүнкү күндө президенттин баягы эч кандай реакция жасабай тургандагы ошол жагын ыктап баягы унчукпай тургандыр. Биздин конституцияда жазып турат. Ички сырткы саясатта башка мамлекеттердин кийлигишкен акысы жок. Алар деген мисалы президент дагы мен оюма койсо, момундай башаламаны токтотуш үчүн Бишкекке мен жанагы аскердик комендант саат киргизмекмин. Бул бир деңиздер. Биз бүт Кыргызстанга эмес. Бирок аны закон боюнча президент сунуштайт, жогорку кеңеш бекитет. Ушул болуп атпайбы? А президент болсо барбы жокпу белгисиз болуп атат. Эгер ушу мамлекеттүүлүктү кааласа, Сооронбай Шарипович ушу сунушту киргизип туруп алып келбейби? Анан кийин мен иниме да айткым келет. Партия дегендер бар. Бизге партиянын системасы деген ушу кирип калбады законго дагычы, шайлоого. Партияда мүчө болбогондорду эми баарын көчөгө чыгарабызбы? Алар дагы бар да. Алар да анан жаштарды алып келиш керек. Бирок мисалы машинени айдай албаган киши машинени рульга отургузсаң эмне болот? Окубаса, билбесечи анычы. Авария болот да, төңкөрүш болот, машина төңкөрүп кетет да. Ошон үчүн жаштарды тарбиялаш керек. Такшы алгандар да келиш керек. Окуй албагандар да болбоду, жазып бергендечи. Министрлер болду, вице-премьерлер болду. Акимдерден кимди көрдүңөр 60-тан ашкан кишини? Бирөө да жок. Губернаторлар. Анан да туура. Аларды да алып келиш керек. Бирок арасынан жердешчиликке, тууганчылыкка, партиялаштыкка тартпай туруп, профессионалдарды алып келиш керек да. Жаштар иштей турган жер бар. Профессионалдар иштей турган жер бар. Мисалы мыйзам чыгарууну билбегендер ар кандай аттарга конбоду, сексалютанан тиги уялчак, буялчак депчи. Анан бул эл аралык жолугушуулар болот. Ошол жерде да Кыргызстандын таламын талаша турган, биле турган, өзүнүн ордун мамлекет Советтер Союзу убагында эмес, биз эгемендүүбүз. Ошол эле чоң мамлекет деген менен Россия менен бирдей добуш бере алат Кыргызстанчы. Партиянын курамына ошондой адамдардын кирип калышы ошол эле чакырылышта болгон жок да. Бул эле чакырылышта болгон жок. Ошондой аң сезимди, чейинкилер да болгон. ошондой аң сезимди партиялар башынан баштап киргизди да. Кечиресиз. Мен дагы мисалы ошо 7-9-дан биринчи шайланып келген бир мандаттууданчы. Ошол бизге керек азырчы мисалычы. Элдин кызыкчылыгын карай турган. Мисалы иним Кара Суудан экен, мындан мурунку жогорку кеңеште 5 жак Кара Суудан бир депутат жок болду. Алайдан 16 депутат отурду. Азыр деле түптөн бир депутат жок, Акталадан бирөө жок. Талашта депутаттардын баары бир райондордон, калган райондордон жок. Элдин кызыкчылыгы кайда калып калды? Ошон үчүн жок дегенде анда жарымы партия менен келсин, жарымы түз шайлоодон келсинчи. Себеби ошол бизди шайланып келгендерди эл кайра чакырып алат болчу. Мүмкүнчүлүгү бар болчу, иштебей атсакчы. Азыр кайсы партиянын өкүлүн чакырат? Ким келип иштеп берет? Ошон үчүн мен дагы суранаарым, биз деген мен жумуш сураган жерим жок. Мен да координациялык кеңеште баарын 3-4төө чакырган келбейсизби деп. Мен барган жок, мен жумуш сурабайм. Бирок биз деген азыр мамлекетибиздин сакталып калышын бөркүбүздөй көрүшүбүз керек. Эң негизги максатыбыз төртөөбүз эле эмес, төртөөбүздүн ага тууган баарыбыз ошого келишибиз керек. Мен ушуга чакырардым туугандар. Бирок мына биз партиялык эме менен жашап келбедикпи? Ошо партиядан койгон министрлердин ишти талкалагандар бирөө жооп берди. Партия жооп берди. Өзү чакырып алып, ит сени жиберсек сен деген парламенттик бийлик негизи туура эмес. Парламенттик 120 киши жооп бербейт. парламенттик система Кечиресиз, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Жаран Ашмалтан чыгарып Шайыр мырза. партиялык парламент Шайыр мырза. башкаруу орногон жок. Ашмалтан чыгарып иди партиялык лидер. Ал системанын күнөкөрдү эмес, биздин саясатчылар.
аны системаны күнөөлөбө керек. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна чыгып барат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз өлкөдө саясий кырдаалды мыйзамдуу жөнгө салуудагы жагдайлары тууралуу кеп кылдык. Жана берүүбүздүн башында жалпы телекөрүүчүлөргө суроо салып өттүк элек, саясий кризистен чыгууда мыйзамдуулук сакталып жатабы? Ооба дегендердин саны 35 экен, эми жок дегендердин саны 187. Албетте мындай айырмачылык болгону коомчулук деле болуп жаткан кырдаалга көз салып турганынан кабар берип турат. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин төрагасы мурдагы орун басары Кубанычбек Исабеков, тарыхчы публицист Кыяс Молдокасынов, саясий серепчи Токтогул Какчекеев жана журналист Шайырбек Маматокторов болду. Маекте мен Эрдис Байсалбеков алып бардым. Кечиңиздер кууна улансын.